Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Allah Taala'nın qalğusu menen jana jardamı menen aqida ilimi tuuralı sabaq başlayыбыз. Allah Taala'dan үйрөнүp жатқан ilimleribizdi қалыс Allah üçün болусын Allah Taala'dan surayыбыз. Жана өзүбүздүн пайдабызга далил болусын, зыяныбызга далил болбосун сурайбыз. Үйрөнгөн илимибиздин пайдалуу болусын жана башкаларга жеткирүүсүн Аллахтан сурап калабыз. Алгач акыйда деген эмне? Мына ушуга токтолсок. Бул акыйда илиминин маанилүүлүгү канчалык экенине токтоп өтсөк. Акыйда дегенди түшүнүүбүз үчүн кыскача түрдө айта турган болсок, ару Аллах Таала инсандар менен жиндерди бир гана өзүнө сыйындыруу үчүн жаратты. Жана аларга адамдардын арасынан тандап туруп, эң абзелин пайгамбар кылып жиберди. Жана аларга китеп түшүрдү, өзүн таанытуу үчүн, жана өкүмдөрүн, шарият өкүмдөрүн жеткирүү үчүн. Демек, Аллах Таала өзүн таанытуу үчүн Кур'ан-ы Керимди түшүрдү. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Кур'ан түштү. Жана ал киши бизге Кур'ан-ы Керимди баяндап берди. Демек, бизде Кур'ан жана сүннөт бар. Кур'анда келген аяттар жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистер негизи эки бөлүккө бөлүнөт. Кур'анда келген аяттар жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген хадистер негизги эки бөлүккө бөлүнөт. Биринчи бөлүгү хабарлар. Аллах Таала жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам берген хабарлар. Бул биринчиси. Экинчиси Аллах Тааладан келген жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан келген буйруктар. Хабар дегенибиз эмне, жана буйрук дегенибиз эмне? Хабар менен буйруктун айырмасына баарыбыз ошол түшүнүп биле алабыз. Мисалы, мен айтсам, Абдулла келди деп айтсам, бул хабар болот. Мен сизге Абдулланын келгенин хабар бердим. Бирок мен сизге балан ишти кылың деп айтсам, бул буйрук, жана балан ишти кылбаң десем, бул кайтарык болот. Демек, Кур'анда келген аяттар жана сүннөттө келген хадистер мына ушул эки бөлүккө бөлүнөт экен. Же хабар болот, Аллах Таала өзү тууралуу, жана сыпаттары тууралуу, кыямат тууралуу, периштелер тууралуу хабарлар берген. Жана биз амал кылуубуз үчүн буйруктар берген, кебир нерселерден кайтарган, ошол Аллах Таала жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хабар берген нерселерди тастыктообуз акыйда деп аталат. Жана буйруган буйруктарына амал кылуубуз бул фикх илими деп аталат. Намаз окугула, зекет бергиле, ажылык кылгыла, бул буйруктар. Буйруктар, кайтарыктар фикх илиминде
үйрөтүлөт. Бирок Аллах Таала өзү тууралуу берген кабарлар жана Аллах Тааланын хикматтуу зат экени, даанышман зат экени, берешен зат экени жана периштелер тууралуу бейиш тозок бар экендиги берилген кабарлар, бул орунда алар кабарлар гана. Ошол кабарларды ырастообуз, тастыктообуз керек болот. Ошол кабарларды тастыктоо акыйда деп аталат. Акыйда сөзү араб тилинде акада яқиду сөзүнөн алынган. Бул түйүү дегени. Бул түйүү дегени. Кудум ушундай Куранда, сүннөттө келген кабарларды ыйман келтирип, растап, жүрөккө түйүп коюубуз керек экен. Куран сүннөттө келген кабарларды тастыктап, растап, ыйман келтирип, жүрөккө түйүп коебуз. Качан акыйда деп айтылат. Шек күмөн болбогон абалда растап коюңуз. Шек күмөнгө барбаган абалда растап койсоңуз, мына ушул акыйда деп аталат. Бейиш тозок бар экен, ушул тууралуу айтылгандардын баарысы чын бекен, же жок бекен деп эмес, балким анык сүрөттө растоо керек. Ошол түйүн чечилбей турган даражада түйүлсө гана ошондо акыйда деп аталат. Ошол ишенимиңиз чечилбеген сүрөттө гана түйүлсө, мына ошондо акыйда деп айтылат. Бирок шек күмөн болсо, бул акыйда деп айтылбайт. Аллах Таала китебинде, Куран-ы Каримде, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадистеринде берген кабарлар акыйда деп аталат. Мына ушунун негизи канча нерсеге барып такалат? Ошол Жебирейл алейхиссаламдын хадисинде келген 6 нерсеге барып такалат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан иман эмне деп сураган убакытта ан ту'мина биллахи ва малаикатихи ва кутубихи ва русулихи вал яумил ахир ва ту'мина бил кадари хайрихи ва шаррихи. Мына ушул 6 нерсе иман негиздери деп аталат. Аллахка иман келтирүү, периштелерине, китептерине, элчилерине, акырет күнүнө, тагдырдын жаман жакшылыгына иман келтирүү. Мына ушул 6 нерсе тууралуу келген кабарларга иман келтирип растоо акыйда деп аталат. Акыйда менен таухиддин ортосунда эмне айырма бар? Акыйда илиминин ысымдарынан бири таухид. Таухид илими деп коюшат. Акыйда илимин таухид илими деп та коюшат. Акыйда илимин таухид илими деп та коюшат. Экөөсүнүн айырмасы эмне? Биз айттык, 6 нерсеге иман келтирүү бул эмне? 6 нерсеге иман келтирүүнү акыйда деп аталат деп айттык. Мына ушуга байланыштуу кээ бир маселелер да бар. Бирок негизге ушул 6 нерсе. Имандын жанагы 6 түркүгү. Иман негиздери. Мына ушул 6 негиздин Аллахка иман келтирүү деген бөлүгү таухид деп аталат. Ал-иману биллах. Аллахка иман келтирүү байланыштуу бөлүгү ошол Аллахка иман келтирүү. Мына ушул бөлүгү таухид деп аталат. Анткени Аллахка иман келтирген убакытта эмне нерсеге иман келтиребиз? Аллахты бирөө деп, ибадатта жалгыз бирөө деп жалгыздайбыз. Бир деп билебиз. Жана ал-асмаи ва сифатында, мындайча айтканда ысым сыпаттарында жалгыздайбыз. Бир деп билебиз. Жана рубубиятында бир деп билебиз. Бул эмне деп аталат? Таухид деп аталат. Бирок алымдар эмне деп айтышат? Таухид сөзүн дагы эмнеге колдонушат? Жалпысынан акыйда илиминде жазылган китептерге да таухид илими деп келишкен.